Assalamu alaikum, hurmattуу теле көрүүчүлөр, hurmattуу мусулмандар. Аллах Таала Куранда айтат: "Астагфиру билла ва закир фа инна зикра танфаул муъминин." Эй Мухаммад, эй мусулмандар, силер бири-бириңерге динди эскертип айткыла, түшүндүргүлө, жеткиргиле. Албетте эскертип айтуу ыймандууларга, мусулмандарга эмне пайда берет дейт. Мен сиздерге ошол бүгүн бисмиллахир-рахманир-рахим пайгамбарыбыздын бир хадисин, осиятын ошол өзүмө дагы, сиздерге дагы осият катары кабыл алып, эскертүү ыймандарга пайда берет дегендей, мага да сиздерге пайдалуу болсун үчүн айтып берейин деп чечип турам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва наби Абдурахман Абдулла бин Умар бин Хаттаб радиаллаху анхума кала. Абдурахмандын атасы Умардын уулу Абдулладан, ата менен баладан Аллах Таала ыраазы болсун, ал жигит айтып атат, Абдулла урматтуу сахаба айтып атат, эмне дейт? Кала самияту Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул. Мен дейт, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атканын уктум эле. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бизге сүйлөп жатканын мен уктум эле дейт. Инталака саласату нафар мимман кана каблакум хатта вахумул мабиту ила гарин фадахалуху. Пайгамбарыбыз айтып атат, силерден мурда жашаган коомдордон, силерден мурда жашаган адамдардан, пайгамбарыбыздан бир 100 жыл мурун, 1000 жыл мурун жашаган адамдардан эмне дейт? Bir 3 adam deyt, жолго чыкты дейт. Анан алар дейт, уктайлы деп, түнөйлү деп, bir үңкүргө барып киришти дейт. Фан хадарат сахрату минал жабали фасадат алейхимул гара. Ошентип тоодон чоң бир таш кулап кетип, баягы үңкүрдүн оозун толугу менен адам чыгалгыс кылып тозуп жаап калды дейт. Факалу, алар айтышты дейт, İnnahu la yunjikum min hadhihi as-sakharati illa an ta'dullaha bi salihi a'malikum. Эми бул кыйынчылыктан силерди, бизди эч ким куткара албайт. Өлөт деген ушул болот. Арка моюнун алдында калып, ак кепинде ары жууп көмүлбөй чирип талада калат. Курт кумурска кузгун жейт деген ушул болот. Эми мындан эми ошол бир жакшы бир Кудай үчүн кылган иштерибизди ортого коюп, Алла Таалага жалынып, жалбарып, буркурасак гана ошол кутулабыз. Болбосо арка моюнун алдында калып, талада өлөт деген ушул болот деп алар эмне бири-бирине айтышты дейт. Кала ражулу минхум, Алла үчөөнүн бирөөсү айтты дейт. Аллахумма кана ли абавани шайхани кабирани. Эй жараткан Алла Таалам, эй менин Кудайым, менин карыган ата энем бар эле деп айтып атат. Kuntu lagbiqu qawlahuma ahlan wala malan. Жана мен дейт, алардан мурда эч качан өзүм дагы, үй бүлөм дагы, малдарым дагы эч качан эрте мененки дагы, кечки да тамакты жебейт элек. Атенем жегенден кийин анан жейт элек деп атат бул жигит. Фана би талабы шажар яман фала мурих алейхима хатта нама фахарабту лахума габуқахума фаважаттухума наимайни. Fakarihtu an uqidahuma wa naghbiqa qablahum ahlan aw malan. Men deyt, gündördün bir gününde deyt, otun terip, otun talap kılıp deyt, şunday bir alыс ketip kaldım deyt. Şunday öz ubagында erterek үйгө kaytıp gel algan jokmun деп атат bul jigit. Men ушундай келип, uydu je töөнү öz kolum menen saap, öz kolum menen saap, келинчегим аялмадагы ишенбей, öz kolum menen кызмат кылат элем, öz kolum menen saap сүттү ошол ата-энеме берейин деп барсам, ата-энем эмне уктап калган абалда таптым. Ата-энем уктап калыптыр дейт. Мен дейт, ата-энемди ойготконду жаман көрдүм дейт. Алардан мурда тамак жеп алганды дагы жаман көрдүм дейт. Өзүм дагы, үй бүлөм дагы, малдарым дагы ошол алардан мурда тамак жеп алышын мен жаман көрдүм, жактырган жокмун дейт. Фалабисту вал кадакала яди антазиру истайқадахума хатта барикал фаджру вас сабият ятадагауна инда кадами фастайқада фашариба габықахума. Ошентип дейт, мен ата-энемди ушунчалык күттүм дейт. Баягы идиш, баягы кружка, баягы табак, ошол сүт менин колумда турат дейт. Ушундай күттүм дейт. Алар ойгонгонго чейин, таң атканга чейин күттүм дейт. Субханалла.
Жаш балдарым, ата сүттү бербейсиңби, тамакты бербейсиңби деп бутумдун алдында ыйлап атышты дейт. Ага да болбой шунча жылдан бери келаткан жакшылыгым бүгүн бузулуп калбасын. Ата энем ичкенге чейин мен ошол ичпей турайын деп таң атканга чейин күттүм. Ал экөө ойгонду, анан ошол тамагын ичишти дейт. Аллахумма ин кунту фаалту залик ибтига ваджхик фафарж анна ма нахну фихи мин хадиги сахрати. Эй жараткан Алла Таалам, эй бир улуу Алла Таалам, мен ушул ишти сенин ыраазылыгың үчүн сен деп мен кылдым эле. Сен ыраазы болсо деп кылдым эле. Эгер ыраазы болгон болсоң, ушул таштан, ушул бир кайгы муңдан бизди куткарчы деп буркурап боздоп ыйлады дейт. Фанфажарат шаян лаясатина хуружал минху. Баягы таш бир аз жылды дейт. Бирок ал жерден адам чыгып кетүүгө мүмкүн эмес эле дейт. Бир аз жылды дейт. Чыгып кеткенге мүмкүн эмес дейт. Кала лахар. Анда экинчиси айтып атат. Аллахумма ин канат ли ибнатун аммин канат ахаббан нас илайя. Экинчиси айтып атат. Эй жараткан Алла Таалам, менин атамдын, агал атамдын инилеринин, атамдын агаларынын бир кызы бар эле. Ал мага ушунчалык сүйүктүү эле. Ачык айтканда мен аны ушунчалык катуу сүйөт элем дейт. Афи риваятин, башка бир риваятта кун тухиббуха кашат дима юхиббир риджал ан-ниса. Мен ушунчалык аны жакшы көрдүм, ушунчалык сүйдүм. Эркектер аялдарды кандай катуу сүйүү менен сүйгөн болсо, ошол сүйүүнүн эң бир жогорку чеги менен мен ошол кызды жакшы көрдүм, сүйдүм дейт. Фаратtuha ala nafsiha famtanat minni hatta allamat biha sanat min as-sinin. Мен ал кызды бузмакчы болуп, экөөбүз ойноштук кылабыз, экөөбүз жатабыз, мени менен болгун деп бир арам жолго, шайтандын жолуна мен ал кызды чакырдым дейт. Ал кыз дейт баш тартып, мага моюн сунбай, эч качан макул болбой жүрдү дейт. Анан ушундай бир арадан айлар өттү, жылдар өттү, элдин башына ачарчылык келип дейт. Элдин башына ачарчылык келди дейт. Жамгыр жок дейт, кар жок дейт. Элдин башына ачарчылык келип, эл кырыла баштады дейт. Фажатни фаатайтуха фа 20 мята динаран алан тухали байни ва байна нафсиха фа фаалат. Ошентип дейт, баягы бечара кыз мен колумда бар эле дейт, бай жигит элем дейт. Айла жоктун айлан, жылаңаш жыртыктын айынан бөөктөрүн багам деп баягы шордуу кыз мен алдыма акча сурап, тыйын сурап келди дейт. Мен ага дейт 120 динар алтын акча бердим дейт. Азыркы заман менен салыштырмалуу бир 120 доллардай, 5-10 миң сомдой акча бердим дейт. Мен ал кызга ушул мени менен жатасың, мени менен болосуң, экөөбүз ойноштук кылабыз деп ушул шарт менен баягы бечара кызга бердим дейт. Ал айласы жоктон, жокчулуктун айынан, жылаңаш жыртык, бөөктөр ачка калган себептүү бечара кыз ошол нерсеге макул болду дейт. Хатта иза кадарту алайха. Мен ушундай албакушту чечиндирдим дейт. Офи риваятин фалама кат байна ржилайха. Экинчи риваятта мен өзүм дагы чечиндим дейт. Аны ошондой ими жатайын деп атканда калат. Бая кыз ыйлап айтты дейт. Иттакилла ва тафуда хатама ил бихаккихи. Сен Кудайдан корккун. Мен кызмын, аберимди булгабагын. Андай өлүп барасаң мен никең алып, адалдап аны мени менен жаткын деп баягы бечара кыз ыйлап, буркурап, боздоп мага жалынды дейт. Фансарафту анха ва хия хаббуна силая ва таракту захаба аллази атайтуха. Мен анан дейт баягы буркурап, боздоп ыйлаганда, мага жалынганда дейт, мен дейт андан бурулуп артка кеттим дейт. Баягы берген 120 дирхам акчамды дагы, башканы дагы ошол калтырып, ал кыздын аберин булгабай, тийбей артка кеттим я Алла деп атат. Аллахумма ин кунту фалту залик ибтига ваджхик фафруж анна ма нахну фихи. Эй жараткан Алла Таала, мен ушул нерсени сен деп, сенин ыраазылыгың үчүн деп ушу ишке барбадым эле. Болбосо мындай кыргызча түшүндүрүп айтканда, болбосо бир 5-10 мүнөттө кылып кое турган иш эле. Мен ушуну бир сен үчүн, сен деп, сенин ыраазылыгың үчүн деп ушу ишти кылган жок элем. Эгерде ушу кылган жок элем,
деп буркурап, ушул бизди ушу таштан, ушу кайгыдан куткарчы, ey Алла. Мен сен деп бир ушундай бир шайтан ишине барган жок элем деп буркурап, боздоп, баягы экинчи жигит ыйлады дейт. Фанфажарат сахрату гайра аннаху ла ястати'уна хуружа минха. Баягы таш дагымдай бир аз жылды дейт. Дагы бир аз жылды дейт. Бирок эмне дагы деле алар ошол жерден чыгып кетүүгө толук мүмкүн эмес дейт. Кала салис, үчүнчүсү айтып атат: Аллахумма истаджарту ажра ва атайтухум ажрахум гайра ражулин вахидин таракаллази лаху ва захаба. Үчүнчүсү айтып атат: эй жараткан Алла Таалам, мен адамдарды ушундай мандикер кылып, мардикер кылып алып иштетет элем, жалдап иштетет элем, акчаларынын баардыгын берет элем. Бир гана ошол киши ошол бир себептер болуп мага ошол акчасын, азыркы тил менен айтканда $1000 дейбизби, 40,000 сом дейбизби, ушундай бир акчасын мага аманатка калтырып албай өзү бир башка бир шаарга, алыс сапарга кетип калды дейт. Фасамарту ажраху хатта касра минхул амвал. Мен баягы акчаны дейт өзүмдүн соода иштериме, өзүнүн дыйканчылыгыма, өзүмдүн бир пайдалуу өтүшө турган иштериме кошуп, баягы акчаны мен ушунчалык көбөйтүп койдум дейт. Фажани бадал хина факала. Бир көп жылдардан кийин, айлардан кийин келди дейт. Келип: "Я Абдалла, адди илай ажри." "Эй Абдалла, ey Алланын кулу, менин акымды бергин" деп айтты дейт. Факулту, мен айттым дейт: "Куллу ма тара мин ажрик." Ушул бүт көрүп турган нерселер сенин акың, сенин байлыгың деп айттым дейт. "Минал ибил вал бакар вал ганам вал ракик." Төлөр, уйлар, койлор, керек болсо кулдарды да ошол сатып алып баягы акча көбөйүп кетиптир да. Шунун бардыгы сеники деп айттым дейт. Факал, ал айтты дейт: "Я Абдалла, эй Абдалла, ла тастазиу би, сен мени шылдыңдаган жоксуңбу? Сен мени шылдыңдап атасыңбы?" деп айтты дейт. Факулту ла ластазиу бика, мен сени шылдыңдаган жокмун, чындай эле айтып атам деп айтты дейт. Фахазаху куллуху вастакаху фалам ятур минху шаян. Баягынын бардыгын алды дейт. Бүт бардыгын үйүнө ташып кетти. Эч нерсе калтырган жок. Эч нерсе калтырган жок. Аллахумма, эй жараткан Алла Таала, ин кунту фалта залик иптига ваджик фафруж анна ма нахну фихи. Эй жараткан Алла Таалам, эй менин Кудайым, мен ушул нерсени, ушул ишти сен деп, сенин ыраазылыгың деп мен ушул ишти кылдым эле. Эгер ушул ыраазы болгон болсоң, ушул бир азаптан, ушул бир таштан, ушул бир кайгыдан бизди куткарчы деп буркурап, боздоп дуа кылды дейт. Фанфажарат сахрату, баягы таш дейт, мындай ачылды дейт. Фахаражу ямшун, баягы үчөө чыгып алып кетип калды дейт. Көрдүңүздөрбү туугандар, шариатта бул эгерде $1000 калтырган болсо, 10 жылдан кийинби, 100 жылдан кийинби $1000 берсеңиз кутуласыз. Биздин шариатта дагы, булардын шариаттарында ошондой болгон. Эгерде бирөө сага бир 2 уй калтырган болсо, 20 жылдан кийин келсе дагы сен 2 уй берсең, ошо менен кутуласың. Себеби тууганы, төрөгөнү, көбөйгөнү ал сенин мээнетиң болуп, ошол 2 уй калса 2 уй, $1000 калса $1000, 50,000 сом калса 50,000 сом, ошону берсең эле кутулмаксың. Бирок бул адам ошо Кудай ыраазы болсунчу өзүмдүккө деле жетет деп жүрөгү менен бардыгын берип салганда, мына ошондой кыйынчылыктарда биз Алла Таалага жалынып, Алла Таалага боздоп, Алла Таалага ыйласак, иншалла көптөн көп жакшылыктар болот. Мына туугандар 3 нерсени айтып атат. Биринчиси эмне бул хадисте? Ата-энени сыйлаш керек. Ата-эне эмне? Ата-эне түөлүк ошол дүйнөгө түркүк болбойт. Ата-энени сыйлаш керек. Мына менин да жакында атам өтүп кетти. Атасы өткөндөр түшүнөт. Тамдын бир бурчу, бир дубалы кулап калгандай эле болот экен. Кудайга шүгүр, колунан келген кызматын кылып, батасын алып калдык. Бирок туугандар, ата-энең дүйнөгө түркүк болбойт, өтүп кетет. Ошого ата-энени ошол сыйлаш керек. Ата-энени сыйласаң, эртең сени балдарың сыйлайт. Ата-энеңди сыйлабасаң, эртең сени да сыйлабайт. Ата-энеңди ошол карла үйүнө таштасаң, эртең шашпа, сени да балдарың карлар үйүнө таштайт. Ошондуктан ата-эне дүйнөгө түркүк болбойт, ата-энелерди сыйлаш керек. Экинчиси мен айтып атат. Экинчиси ушундай бир
сүйдүм эле, күйдүм эле, жакшы көрдүм эле, өлүп бараттым эле, бирок сен үчүн кылган жокмун деп атат ошол зынам, ошол ойноштукту. Мына туугандар, эң бир Алланын ачуусун келтирип турган нерсе бул жер бетинде ойноштук, сойкулук бул. Андай өлүп барасаң, колуңдан келсе бага алсаң, шарият 2-ни, 3-тү, 4-кө чейин уруксат берет. Колуңдан келбесе бир аял менен жаша. Сен дүйнөдө сен эле эркек эмессиң да, башка да эркектер бар. Сен ойносоң, пайгамбарыбыз айтат бир хадисинде, эгерде кайсы бир эркек аялына билдирбей, ушундай алажибаттап гүлайт этип ойноп баштаса, анда анын аялы дагы ошол күйөөсүнө билдирбей гүлайт этип ойноп баштайт дейт. Сен эле эркек эмессиң да, башка да эркектер бар. Сен бирөөнүн аялын бузсаң, сенин аялың да бирөөнү бузат. Сен бирөөнүн кыздарын бузсаң, сенин да кыздарың бирөө бузат. Мойнуң жулуңгур өз башыңа тийсе жакшы эмеспи? Кыздарыңа, аялыңа, бир туугандарыңа тиет бул нерсе. Ошондуктан мындан алыс болушубуз керек, туугандар. Алыс болушубуз керек. Алыс болушубуз керек. Каерде арак ичилсе, каерде сойкулук болсо, каерде кумар ойнолсо, ошол жерде береке болбойт. Мына быйыл жамгыр жаабай, кестерибиз да толбой, дыйканчылык да болбой, кандай кыйналып атабыз. Ошондуктан ырыскы бул акча, доллар эле эмес. Ырыскы бул жамгыр, эң бир улуу, чоң ырыскы бул жамгыр. Алла Таала Мүлк сүрөсүндө, Табарак сүрөсүндө айтат: "Кул астагфирулла, кул ман ярзыку минам сакаризка." Айтей Мухаммад адамдарга айтчы дейт. Эгер Алла ырыскыны тозуп койсо, кармап койсо, ким силерге ырыскы берет дейт. Мына жамгыр эң бир улуу ырыскы. Жамгыр болбосо мына мал да кырылат, адам да кырылат, чөптөр да өспөйт, кеске да суу толбойт. Жамгыр эң чоң улуу ырыскы. Мына ошо кыргыз эли мына быйыл дагы жакшы түшүнө турган болуп атабыз. Ак үйдүн алдына чейин келип алып бизге жамгыр, суу керек эле, суу керек, суу керек эле, суу керек деп үйүбүз кыйкырып атат. Ошон телевизордон көрүп зейнин кейит. Президент деле, спикер деле, премьер-министр деле, башкасы деле мага окшогон адам да. Мына Кудай болуп жамгыр куюу эмек беле асмандан. Ошо жамгырды Кудайдан сурасак, такыба болсок, ыймандуу болсок, иншалла бир 2 саат, 3 саат жамгыр жакшылап жаап берсе, бир 5-6 жолу бир жай мезгилинде. Кестерибиз да толот, дыйканчылыгыбыз да жакшы болот, малыбыз да болот, бардыгы жакшы болот. Эң бир улуу ырыскы эмне? Бул жамгыр, урматтуу туугандар. Алла Таала Куранда айтат: "Астагфирулла, вала ваннал ахлал курман оттакау, ла фатахна лайхим баракат минас самаи вал арди." Аллах Таала айтат, кыргызча түшүндүрүп айтканда, кайсы бир мамлекеттин ээлери, кайсы бир айылдардын ээлери, кайсы бир империянын ээлери, кайсы бир коомдун ээлери Аллага ыйман келтирсе, мага ыйман келтирсе, менден корксо, эмне дейт? Асман жерди берекени ачып төгүп салам дейт. Убагы менен жай келет, убагы менен жаз келет, убагы менен күз келет, убагы менен кыш келет. Кыш кыштай болот, жаз жаздай болот, жай жайдай болот. Ошондуктан иншалла ошол эң улуу ырыскы бул жамгыр. Анын ачкычы такыбалык, Кудайдан коркуу. Такыбалыктын ошол эң улуулары эмне? Ошол арак ичпөө, сойкулук кылбоо, кумар ойнобоо, орозо кармоо. Мына быйыл орозо кармабай койду көпчүлүгүбүз. Алла Таала эми Кудай билет го, бирок менин оюмча ошол себептен жамгыр бербей койду. Ошондуктан такыба болушубуз керек. Үчүнчүсү мен айтып атат. Үчүнчүсү ошо бирөөнүн акысын жеген туугандар болбойт. Бирөөнүн акысын мына процент берүү, сүткорлук бул арам. Бул арам. Пайгамбарыбыз катуу бир хадисинде айткан, бул эми оор, бирок айтышыбыз керек. Өзүнүн энеси менен 70 жолу зына кылган, 70 жолу ойноштук кылганга барабар деген да, бул сүткорлук, процент берген. Ошондуктан ушул нерседен сактанышыбыз керек. Сайдыкы сайга, суунуку сууга дейт. Аз окат болсо да буйрганы жакшы. Чоң-чоң аалымдарыбыз, шейхтерибиз, пайгамбарларыбыз айтып кеткен. Алар эмне деген? Силер Алладан дейт, байлык сурабагыла дейт. Албетте байлыкта керек, бирок эмне дейт? Береке сурагыла дейт. Береке сурагыла дейт. Береке деген ушундай, эгерде бир табак тамакка Кудай береке берсе эмне? 10 адам толугу менен тоет. Кудай береке бербесе 10 табак тамакка 10 адам тойбойт. Кудай береке берсе 1000 сомуң, 10 000 сомуңа не берекелүү бир айга жетип жакшы жашайсың. Кудай береке бербесе, оору сыркоо болуп, кырсык болуп 100 000 сомуңдагы, миллион сомуңдагы эч нерсеге жарабай калат. Ошондуктан туугандар, Алла Таала адал окат берсин, адалдан рызкы берсин. Мээнетиң катуу болсо, жегениң таттуу болот. Мээнетиң катуу болсо, жегениң дагы таттуу болот. Бул бекер окат, арам окаттар, нахалаға келген акчалар кандай келсе ошондой кетет. Буйрук айталы.
эртеби кечпи сөзсүз түрдө Кудай Таала чыгарат. Бу дүйнөдө чыгарат, ахиретте чыгарат, болбосо балдарыңдан чыгарат. Ошондуктан адал оокат менен жашоону Алла Таала ар бирибизге насип кылсын. Адал оокат берсин Алла Таала бардыгыбызга. Эми туугандар, мына ошол Кудай Таала Кыргызстаныбызга тынчтык берсин, бар бололу, бир бололу, жакшылыктар болсун. Мына эми азыр күз мезгилинде турабыз. Кудай Таалам көбүрөөк жамгыр жаап, Токтогул кесибиз, Камбар ата бир, башкалары дагы ошо суу толуп, кыштан аман эсен чыгып кетели, сүбөт өчпөсүн, бала чака үшүбөсүн, элибиз бар болсун, бир болсун. Мына Кудай Таала ошо Кыргызстаныбызды кыяматка чейин бар кылсын. Мына жакын эле кошуналарыбыз 40 миллиондон ашык кошуналарыбыз мамлекети жок жүрөт. 30 миллиондон ашык кошуналарыбыз мамлекети жок жүрөт. Ушул Кыргызстаныбыз, алакандай Кыргызстаныбыз, кыргыз элибиз кыяматка чейин Кудай Таала бар кылсын. Алла Таала жакшылыктарды берсин. Түндүк түштүгө, коктугө, урууга бөлүкпөй, улутка биригип, Кыргызстан түзгөн кыргыз эли улуу кыргыз эли болгонго Кудай Таалам жеткирсин. Саллаллаху таала ала хайри халқи Мухаммадин ва али Мухаммадин ва ажмаин бирахмати я архамар рахимин. Амин. Аллах.